аял кишилерге кандай? Бир кадам чыксак эле сөз тие берет да, себеби биз эми аялбыз да. Туура жолдо жүрүш керек. Ата эне деген болот, бир тууган деген болот. Аялдык бакыт үйдө жакшы бир семьяда жакшы бир жубай болсоң, балдарыңды тарбияласаң, мындай эми иштеп жүрбөсөң. Эми кандай айтсам экен, мен азыр бир эле убакта атанын да эненин да ролун ойноп атам да. 3 кызымды багып, тарбиялап, карап, эми алыс жерде жүрөм туура. Бирок ушунчалык баягы күнүндө канча жолу жүрөсүз машинаңызды, Миража? Таптазага же бул кир болгон ушундайбы? Жок. Бир күндө бир жуам, сөзсүз. Иштен кайтканда үйгө кирип баратканда жууп коем. Пенасын 50 сомго чачып туруп, суусун 100 сомго чачам дагы. Жууп алам, таптаза кылып, оюндагыдай болот. Видеодон көрүп калдым да. Анан Нурия деген сиңдибиз бар, малатсы. Нурияга салам айтпайынчы. Нурия бизнес класстабы? Ооба, бизнес. Анан үйдө отуруп эле YouTube'дан көрүп эле кантип мен иштей албайм, менде стаж көп, мен машина айдаганды билем дедим да. Анан Москвага барам, мен уже сел болду да, Москвага барам, бирок такси кылам дегенчи. Эми мына такси тууралуу айта берсек, аябай көп да, таксини мына аябай кысып атпайбы? Шуну жаман айткым келип жүрөт дейм мен. Эми мына самозанятый дагы жаман, башка бала болду да. Урматтуу мекендештер, сиздер үчүн кыска нуска маалымат. Бул агабызды көпчүлүгүңүздөр таанысаңыздар керек. Нурлан Сатиев, Кыргызстанда Wildberries боюнча номер 1 эксперт. Ак Нур тигүү фабрикасынын жетекчиси, негиздөөчүсү. Колунда көптөгөн жаштар Wildberries тууралуу окуп, ийгиликке жеткен. Көптөгөн мекендештерибизге өзү жардам берген, Wildberries'in сырларын үйрөткөн. Азыркы учурда Нурлан Сатиев агабыз өзүнүн курсун баштап жатыптыр. Эгерде сиз кайсыл шаарда болбоңуз, мисалы үчүн Москва шаарында болсоңуз, өзүңүздүн жумушуңуз бар жана ал жумушка кошумча дагы Wildberries'ти үйрөнөм десеңиздер, сизге эч кандай зыяны тийбейт, тоскоолу тийбейт. Андыктан үйрөнсөңүз болот. Бул агабыз өзүнүн курсун баштаптыр. Өзүңүздүн жумушуңуз менен чогуу эле алып кетсеңиз болот экен. Wildberries'in сырларын, Wildberries'тен кантип таарап келишибиз керек. Барыңыздар билесиздер, Wildberries бул интернет магазин. Ар бир домдун түбүндө Wildberries'in складдары бар. Сиз интернеттен товар заказласыз, ал товарды сизге алып келип берет. Андыктан ушул Wildberries'ти окуп ийгиликке жетсеңиз болот. Жана ошондой эле сиз эгерде Wildberries'ти иштеп жаткан болсоңуз, сырларын билбей жаткан болсоңуз дагы бул агабызга байлансаңыздар, сиздерге колунан келишинче жардамын берет. Андыктан окуйм деген мекендештерибиз дал ушул Instagram баракчасынан, дал ушул телефон номерлерге байлансаңыздар болот. Андыктан барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ар бир мекендешибизге чоң ийгиликтер болсун. Нурлан Сатиев менен окуп, чогуу ийгиликке жетиңиздер. Ассаламу алейкум. Билесиздер, мен эмне үчүн Wildberries'ти тандагам? Азыркы учурда Wildberries'ти иштегениме 2 жыл болду. Мына мен азыркы учурда паркта эс алып жүрөм. Уже 500 000 сода болду. Мен билем, көп эле магазиндер ушунда 500 000 сода кылыш үчүн или базарлар, или любой торговый точка жок эле деген 3-4 адам иштеш керек командада. Анан өзү эртең менен барып магазин ачыш керек, кызмат кылыш керек. Wildberries'тин плюс жери, ошто сен эс алып жүрөсүңбү, кайерде жүрбөгүн, ушу колуңда бир ноутбугуң болсо, ушу магазинди контролдоп коюп, күнүнө 1,5 миллион содаларды кылса болот. Азыркы учурда мен бир айда 15 миллионго чейин сода кылып келемин. Азыркы учурда элдин баары онлайн тармакта сода кылып акча таап аткан негизинде көпчүлүк адамдар жумуштарына байланып онлайн сода тармагы эмне экенин билбейт. Же болбосо Wildberries даже эмне экенин билбеген адамдар аябай көп чыгышат экен. Андыктан сиз дагы жумушка байланбай, үйдө отуруп миллиондогон содаларды кылгыңыз келсе, мен жакында онлайн жана офлайн сабактарым старт алып атат. Андыктан онлайн сабакка өзгөчө 20% скидка коюп бердим. Бул айда акыркы сабактардын бири десем да болот. Андыктан номер профилдеги номерлерге кайрылып, бичкаларга кайрылсаңыздар болот. Номерлер профилде. Ассаламу алейкум, барыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн биз экинчи чыгарылыш Миража менен туугандар. Буга чейин тартканбыз. Бүгүн дагы бир жолу чогуу бир контент кылайын деп чечтик туугандар. Азыр Миража менен сүйлөшүп, Москваны айланып, кыскасы сиздерге жага турган бир видео, ролик, интервью болот деген ишендебиз. Саламатсызбы, Миража? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Өзүм жаксыңбы? Жакшы, рахмат.
Буга чейинки экөөбүз видео татканбыз го. Жакындарыңыз көрдү. Кандай реакция болду ошол тууралуу айтып берсеңиз. Аябай баягы сыймыктанып сүйүндү атенем, бир туугандарым жалпы эле баягы чалып куттуктап атышты да. Да. Сен кыйынсың деген эле сөз. Рахмат. Анан быйыл Мира эжебиз Москвада чоң бир иш-чара болгон. Жылдын лидер айымы деген бир чоң бир номинация алды. Ошо менен куттуктайм эже. Рахмат чоң. Бар болуңуз. Рахмат. Видеолорун бар да сизде. Бар. Видеолорун да коюп коем туугандар, куттуктап койсоңуздар болот. Анан Мира эже, азыр Москвага келдик. Дагы бир жолу балким биздин интервьюбузду көрбөгөндөр болсо, кыска нуска ушул өзүңүз тууралуу маалымат, ушул таксиде канча жылдан бери иштеп атасыз, кандай тарифте иштейсиз, бир сыр айтып берсеңиз болот. Мен Москвага келгениме общий 11 жыл болду. Анан мына таксиге чыкканыма 1,5 жыл болду. 1,5 жылдан бери иштейм. Комфорт плюста эле иштейм. Комфорт плюста. Ооба. Машинаңыздын үлгүсү Kia Optima 2019. Optima. Өкү бүтөн деп калды дедиңиз, Кудай кааласа аз калды, күздө калды. бүтөт. Кудай буйрса. Насип болсо. Мира эже, бизди мисалы үчүн көп адамдар көрүп атат да. Нол Москвада иштеп жүрөсүз го? Ошого именно ошол өзүңүз дагы сүйлөшкөндө айтпадыңызбы? Биз жакшы эрежени сакташыбыз керек. Ооба. Жакшы жүрүшүбүз керек. Бизди көрүп, мисалы үчүн башка бирөөлөр үлгү алыш дегендечи. Үлгү алыш керек. Жаман жагыбызды көрсөтпөшүбүз керек. Туура. Туура. Мен кандай совет берем? Аял киши катары мен советим өтө баягы аял кишилерге кандай? Бир кадам чыксак эле сөз тие берет да, себеби биз эми аялбыз да. Ооба. Ошон үчүн айтам, аябай туура жолдо жүрүш керек. Баягы туура эмес жолдорго баспаш керек. Ата-эне деген болот, бир тууган деген болот, тууган урук деген болот, кайын журт деген болот, мисалы да. Ошол нерселерден аябай баягы, наоборот, мен ойлойм да, жаман нерсең менен элге таанылбашың керек, жакшы нерсең менен элге таанылышың керек да. Да. Мисалы мен кайын журтумдун дагы баягы кадыр баркын ойлойм да. Аларды дагы баягы биздин келинибиз ушундай болуптур деген баягы сыймыктана турган, мен мисалы жашабасам дагы алар сыймыктана турган деңгээлде жүрөм да, Кудайга шүгүр. Түз жолдо Түз жолдо. кыргыздын намысын сактап Эми жүрүш биз керек дейсиз, ооба. Мен мисалы мен аркамдан 3 кызым өсүп келе жатат да. Мени көрүп, мен кыздарым үлгү алыш керек. Менин мамам ушундай экен, биз ушундай болушубуз керек деген бир нерсе болуш керек. Анан сөзсүз түрдө түз жүрүш керек, туура жолдо жүрүш керек. Сизге респект. Ушул таксиге кантип чыгып калдыңыз? Кимди көрүп кызыгып, кандай келип калдыңыз? Таксиге мен Бишкекте баягы фото зона анан фуршет иштетип жүрүп видеодон көрүп калдым да. Анан Нурия деген сиңдибиз бар, малатсы. Нурияга салам айтып коеюнчу. Нурия бизнес класстабы? Ооба, бизнес. Анан үйдө отуруп эле ютубтан көрүп эле кантип мен иштей албайм, менде стаж көп, мен машина айдаганды билем дедим да. Анан Москвага барам, мен уже сел болду да, Москвага барам, бирок такси кылам дегенчи. Анан ошол эле баягы стимул болду да магачы. Келдим, таксиге чыктым, иштеп атам. Кудайга шүгүр. Нурия менен сүйлөштүңүзбү өзүңүз? Нурия менен бир группадан гана бир кошулуп калып, ошондо бир сүйлөшүп калдык, анан андай связь болбоду. Да. Нурия жакшы кыз, мен тааныйм. Сонун кыз. Ооба. Сыймыктана турган кыз да, кыргыздын кызы. Ооба. Дух вагон Нурия да. Вагон. Нурия менен да видео таптам мен. Ошон үчүн кыргыздын кыздары негизи дуктан түшпөш керек да. Күчтүү, эрктүү болуш керек, намыстуу болуш керек. Негизи общем 11 жылдан бери жүрөсүз Москвада. 11 жылдан бери. 11 жылдан бери. Көрбөгөндөр үчүн дагы бир жолу ушул суроону берип коеюн. Кандай жумуштарды кылгансыз келип? Буга чейин өтө көп жумуштарды кылдым. Биринчи келгенде ошол эч эсимден кетпейт. Эжеме дагы деле ыраазычылык билдирем. Балким ошол эжем чакырбаганда ушундай ийгиликтер болбойт эле, жакшы нерселерге жетпей калап элем. Может, мен Москваны көрбөй калап элем деген да бир ойлор келет да. Анан жалпы келгениме ошо 11 жылдын ичинде көп иштерди кылдым. Повар болуп деле иштедим, кассада иштеп жүрдүм, салондо деле иштеп жүрдүм. Башка толтура жумуштарды кылдым. Аэропорт Домодедовдо, Жуковскийде да иштеп жүрдүм. Анан эң акыркы ишим ушу такси болуп калды да. Такси. Эми канча иштейин атасыз эми дагы таксиде? Буйруса ушу машинам бүтсө, же минип кетем, же сатып кетем, Кыргызстанга кетем. Тутасызбы да? Бүтөт. Буйруса. Негизи өзүм максатым ушу комфорт плюс машинам бүтүп калса эле бизнес менен иштесемби, негизи мага сунуштар көп келет да.
Да? Өзүлөр айта берет сен бизнести иштешиң керек депчи. Анан өзүмдүн да оюм ушу бизнести иштеп көрсөм деп атам. Бизнеске Кудай да кааласа бүтө берсем машинам. машина аламын дейсизби? Жок. Арендага? Албай эле арендага эле минип көрөйүн деп атам. Себеби өзүм машинамды бүтүрүп алсам. Сонун. Анда биз Москваны айланганы кеттик туугандар. Буюрса Мира эжебиз азыр бизди машинасында айландырам дейт туугандар. Биз менен бирге болуңуздар анда. Кеттик бажа? Кеттик. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Белес паркты баарыңыздар билесиздер. Бул парктын проценти болгону 1%. Парк ою самозанятый болуп иштесеңиздер болот. Жана ошондой эле Белес паркта азыр электронный путевой листтер жасалып жатыптыр. Бул путевой лист официалдуу, любой жерде өзүнүн юристтери барып жооп берет экен туугандар. Белес парк таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет, кызар жана башка документтер. Менин атыман келип ушул паркта иштесеңиздер, сиздерге 1 жуманын ичинде 1000 рубль балансыңыздарга салып берет. Эгерде сиз мигрант болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Регистрацияңыздын мөөнөтү убактысынан өтүп кеткен болсо, анда сизге границага барып келүү абзел болот. Эгерде сиз ишеничтүү айдоочу таппай жаткан болсоңуз, анда мен сизге көп жылдык тажрыйбасы бар Элдияр агамды сунуштайм. Күн сайын Казакстанга каттайт туугандар. Эч кандай ортомчусуз түз барып, түз алып келет. Ушул телефон нөмөрлөргө байланышыңыздар, сиздерге ак жол каалайбыз. Урматтуу достор, биз Мира эжебиздин машинасы менен азыр Москваны айланып баштадык. Мира эже, Москваны бир айландырып кеткенсиз да, эже? Болду, эсеп айландырайын. Сиз навигатор карап эле айдап кетесиз го, бул эреби? Навигатор эми 1 жыл такси кылгандан бери үйрөнүп калдым. Без навигатор жүргөнгөчү. Да? Көп жерлерди көрүп, үйрөнүп, баягы жоголуп, башына жоголуп кетип, аябай намыс кылат элем, ошодон көп жолдор жаттап алдым да. Азыр кадимкидей эле без навигатор урутасызбы? Без навигатор кете берем. Эмнеде гаилер турат. Так, азыр айтып атыңызбы, тиги комфорторду неге тоспойт гаилер, айтыңызчы, же тособу, көп тоспойбу? Билбейм, ушу комфорт плюс комфорторду анча тосе бербейт да, негизи элечи. Себебин деле билбейт экенмин, чын эле айтсам. Примерно 1 айда 1 жол тособу хотя бы сизде? Тосот. Тосот, а? Жок. Тоспойбу? 1-2 айдан бери тосе элек окшойт мен. 2 айдан бери тосе элек. Так, туугандар, мына биз азыр Мира эжебиз менен центрдебиз. Ошондо бул жер эмне деп аталат, Мира эже? Новый Арбат, ближайший центр, сити. Новый Арбат, Москваны сагынгандар үчүн азыр Мира эжебиз бизди Москваны айландырып жүрөт туугандар. Негизи мен деле бул жерлерди жакшы эле билем. Сиздер үчүн интересный болсун деп Мира эжеден сурап койдум да. Мына жерлерде парковкалар барбы жок, Мира эже? Парковкалар мыякта бир чайкана бар, ошол жакта гана бар да. А так платный. Платныйбы? На сторону могу жакта таксистер турат. Такси темасы боюнча кайсыл күндөрү негизи жумуштар кандай болот, кайсыл күндөр жакшы болот десе? Эми могу жаңы жылга чейин Кудайга шүгүр аябай 24 жакшы иштедик да. Аябай сонун болду. Анан жаңы жылдан кийин бир аз сумсак болуп атат. Ушул азыр данный момент жумуш слабыйбы? Өтө слабый. Оптимай машинаңыз, а? Оптимай. Бирде биринчи жолу интервью татканда машинаны укупта деген болчуңуз да. Азыр бүтө элекпи же бүтүп калдыбы? Жок, азыр деле бүтө элек. Бүтө элекпи? Кудай кааласа ушу күзгө бүтүп калам. Аз калыптыр, э? Аз калыптыр. Өзү планда ушу иш жакшы болсо жазга бүтүп кетип калам деп ойлодум эле, бир аз слабый болуп атат. Кудай кааласа эми жазда туураак иштейбиз. Насип кылса. Кудай буюрса күздө бүтөт экен анда, э? Кудай буюрса. Өзүңүздүн машинаңыз болсо жыргап алсаңыз керек да сизде. Ооба. Ошол выкуп аренда болгондо көпчүлүк тартышат да, ошол сиздин көз карашыңыз билгим келет да, мына выкупка алган жакшыбы же арендада эле жүргөн жакшыбы? Вот чисто сиздин оюңуз. Менин оюм эми арендада эми акчаны бар бересиң да, арендага деле бересиң, выкупка деле бересиң. Бирок менин оюм выкупка алып эле иштеген жакшы. Себеби машина өзүңө калат, бир чети. Ошончо иштейсиң, кыйналасың, машина өзүңө калса жакшы да. Мен ошол вариантта эле машинаны алып алдым да. Арендага минсем деле ошол акчаны берет экен, 1000 сом, 1,5 сом айырма.
Өзүң алсаң, мисалы выкупка алсаң, 1,5 сом кошуп бересиң, зато машина өзүңө калат. Пайда жагы ушундай да. Демек, выкупты сиз колдойсуз, Колдойм. Урматтуу Москва шаарынын мекендештер, эгерде мыкты стоматолог изеп аткан болсоңуздар, анда барыңызга Курманбек агабызды сунуштайбыз. Туугандар, өзүм ар дайым ушул жерге келип тиштериме кам көрөм. Туугандар, барыңыздар, келиңиздер. Эгерде YouTube каналдан мен атыман келсеңиздер, барыңыздарга өтө сонун скидка берет. Туугандар, метро электрозаводка жайгашкан. Түбүндө телефон номерлерди жазып, адрес сурап, тактап, бош күнүнө келе бериңиздер, туугандар. Колдойсуз. Эгерде ишеничтүү адам болсо, Ишеничтүү адам болсо, мисалы биздин кыргыздардын арасында деле кээ биркилер эми алдап коюп атат да. Ишеничтүү адам болсо, так, туура болсо, алса болот. Мисалы мен мына алган машинамдын ээси, мен договорду алган эмесмин. Өтө так, мындай честный адам да. машинаңыздын ээсинин атын айтып коебузбу? Көрүп, балким сүйүнүп калар. Жакшы оюңуз болсо айтып койсоңуз болот. Заир деген Токтогулдук акабыз, аябай жакшы киши. Өтө баягы честный, туура сүйлөгөн киши да. Ошон үчүн мен баягы ортодо договор да жок. Кагаз түрүндө алган эмесмин. Бетме бет сүйлөшкөнбүз. Адам мен өзүм бир тууган тагам алган үчүн ишеничтүү өтө. Тагам чыгарып Кыргызстанга кетти. Тагыңыз Заиракадан чыгарып кетти? Чыгарып кетти. Өтө ишеничтүү киши. Негизи ушундай адамдардан алыш керек. Ушундай адамдардан алыш керек. Договор, сүрөт, фото, видео дагы жокпу? Жок. Эч нерсе жок. Эч нерсе. Демек, уверенный. Өтө верный, жакшы. Миража, ушул жерлерден күндө канча жол өтөсүз? Ушул именно ушул карачы красотаны. Бул жерденби? Бул жерден көл өтөм. Көп өтөсүз? Бир күндө бир 5-6 жол өтөм да. Өтөсүз? Өтөм. Өткөн сайын оюңуздан эмне кетет ушул жерде? Биздин Кыргызстаныбыз ушундай болуп бир өнүксө экен, өссө экен, ушундай бир кооз шаарга айланса экен деген гана ойлор келет менде. Ушул жерлер көрөбү? Ооба. Аябай суктана турган жерлер да. Өтө суктана турган жерлер. Сон көрүнөт экен. Вообще. Миража, айтканча быйыл сиз бир номинация алдыңыз, ошол тууралуу айтып бербейсизби? Жылдын мыкты лидер айымы, Жылдын мыкты лидер айымы деген диплом алдым. Негизи эң биринчи Кудайга шүгүр, Аллах насип кылыптыр биринчиден. Экинчиден ушул биздин бравону бардык баягы уюштуруучуларына ыраазычылык. Баягы эл мыктынын мыктысын тандап алат экен да. Анан мен өтө ыраазы болдум. Мага ушундай сыйлык кыйгаргандарына. Жылдын мыкты лидер айымы. Баягы эми кылып аткан ишибиздин үзүрү болду да. Буга чейинки кылган иштерим үзүрү болду. Сон куттуктайм эже. Рахмат. Бар болуң. Рахмат. Үйдөгүлөрүңүз көрүп сүйүнгөн болсо керек. Ата-энем көрүп аябай сүйүндү. Негизи мен көп сыймыктанат да, ата-энемчи. Ийгиликтер, баягы чет жерде жүрүп, ушундай бир ийгиликтерге жетсең, ата-эне баягы жок дегенде бир жыл болсо да жашарат экен да. Ушундай. Миража, вот сизге эми мындай такси темасынан эмес, ойлондурчу суроолордон да. Бакыт, мисалы, бактылуу бакыт деп коебуз. Бакыт деген сиз үчүн эмне? Бакыт деген кандай айтсам экен? Бакыт деген эң негизгиси баягы ата-эненин бактылуулугу, бир тууганыңдын амандыгы, ата-энеңдин ден соолугунун бекемдиги, эл жериңдин тынчтыгы, ушул нерсе мен үчүн бакыт да. Анан бакыт десе элдер башка нерсени ойлойт, мисалы акчаны ойлойт, байлыкты ойлойт. Мен ушундай бир чет мамлекеттерге барып калсам, ошол жерде эс алсам, көрсөм, бул бакыт, бакыт андай эмес. Бакыт, ден соолук, тынчтык, амандык, ушул нерселер бакыт да. Ушул бакыт болуп, ушул бакыт. Ушул нерселер бакыт. Дагы ушуга бир аз жакыныраак суроо болуптур. Мына аялдык бакыт деген эмне ошондо? Аялдык бакыт үй бүлөдө өтө баягы жакшы суроо бердиң да. Мен ойлойм, аялдык бакыт үйдө жакшы бир семьяда жакшы бир жубай болсоң, балдарыңды тарбияласаң, эми иштеп жүрбөсөң, үйдө ошол бар тапканını жасап берип, үйдүн куту болсоң, ошол нерсе бакыт мен үчүн. Менде гайлер турат.
Демек, көкелер постоянно. үйдө аялдык бакыт Ооба. бардык эле аялдар сиз менен кошулса керек. Үйдө Ооба. балдарымды тарбияласам, Ага. үй жумуштарын кылсам, ушинтип таксиге чыгып эркектин жумушун кылбасам, балдар менен чогуу үйдө болсом деген сөз айтасыз да, ошол аялдык бакыт да? Аялдык бакыт. Бүт эле аялдар сиз менен кошулса керек. Ооба. Мен азыр бир эле убакта атанын да эненин да ролун ойноп атам да. 3 кызымды багып, тарбиялап, карап, эми алыс жерде жүрөм туура. Бирок ушунчалык баягы тарбия менде катык. Бизде негизи үйдө катык болчу да тарбиячы. Дин жактан биз өтө катыкпыз, динге бекембиз да. Ошо намаз окугула, мындай кылгыла, туура жүргүлө, баягы бирөөнү алдабагыла, ушундай бир. Эми ар бир эле семьяда бул нерсе бар. Анан айла жок, атабыз жардам бербесе, башка кылбаса, анан ушундай иштегенге туура келет экен да, чыгып алып акча табабыз. Кыздарга салам жөнөтөм, ушинтип баягы эненин да атанын да ролун бир убакта аткарып атам. Эми буга чейин деле ушул нерсени кылып келе жатам да. Эң чоң мотивацияны кимден аласыз? Ата-энемден алам. Кантип аласыз? Ата-энемден алам. Апам өтө мээримдүү аял, боорукер аял. Атам өтө чечкиндүү киши да. Мен атамды тарткам. Атам менин кызым деп эркелетет. Атам баягы тарс бетке сүйлөгөн чечкиндүү киши. Анан Атаңыз аты ким? Патидин деген киши. Ким? Патидин. Атаңызга да салам айтып коюңуз. Атама, бейишиме, азыр бейишим ооруп аткан. Ушу ден соолугуңуздар болсун, бейиштерим, асказоом. Оорубаңыздар. Сиздер бар, мен ушу тоодой бийик кадыр баркыңыздар бар үчүн каалагандай баягы ойноп, күлүп, чет жерде жүрөм, Кудайга шүгүр. Акча сиз үчүн эмне? Акча бул келип кетүүчү нерсе. Акчаны мен эч кандай бир кандай деп айтсам экен, пайдалуу нерсе деп эсептейм. Убактылуу болушу мүмкүн, бирок акчадан бакыт таппайсың. Мен акчаны жөн эле мындай эле бир керектүү нерсеге иштете турган эле нерсе катары көрөм. Бир бакыт, байлык алып келе турган нерсе деп эсептебейм. Акча үчүн баягы уруш болгончулар болгон тааныштарыңыз менен. Балким сиз тараптан болбосо башка бирөөлөр. Акча үчүн таарынышып. Акча жок, ондой нерсе жок, ондой нерсе болбоптур. Ондой нерсе болбойт. Демек, акча сиз үчүн жөн эле бир керектүү нерсеге иштете турчу эле нерсе. Мен баягы акчаны аябай мынтип санабайм да. Ушул нерсени алыш керек эле, мынаны кылыш керек эле, убактылуу жетсе болду. План ушундай эле да. Сон. Кыздарыңыз азыр Кыргызстанда, Кыргызстанда. Кыргызстанда. Күндө сүйлөшүп турасыз. Күндө сүйлөшөбүз. Күндө бир 5-6 жолу сүйлөшпөсөк болбойт. Основной сиздин режимиңиз могу таксиде ночь дейт экенсиз. Ночь. Эмне үчүн күндүз эмес, ночь? Күндүк ночь аял киши мындай неме эмеспи? Опасный эмеспи же? Клиенттерим кээде айтып калат да, ошо сен кантип ночь иштейсиң, коркпойсуңбу депчи. Мага наоборот комфортный да, мындай пробка жок. Мисалы мына көрүп атасың, жол бош, таптаза. Мисалы Москванын аркы башынан берки башына жарым саатта жетесиң. Анан билбейм, ушуга көнүп калдым да менчи. Бир 2 жолу деңге аракет кылып көрдүм, болбоду. Пробкасынан эле качат экенсиң, пробкасынан качат экенсиң. Жаздын күнү тем более баягы ысыкта. Кичине сабырыбыз жетпей калат окшойт. Адам турмушта сынат экенсиң да, бир сынасың, анан аракет кыласың. Кой, мен сынбашым керек, мен алдыга умтулушум керек. Мага сынган жарашпайт, мен кимдин кызымын, мен атам ким, энем ким деген бир ойлор келет. Ошол немеде баягы аракет кыласың да.
Билбейм, мен негизи эле кичинекейимден баштап баягы аябай тырышчаак, аракетчил кыз элем да. Аябай тырышчаак элем. Ошол сапаттар менен гана ушундай болуп кетип атам, билбейм. Анан шүгүр кыздарым мени тартып атат. Экинчи кызым менен үчүнчү кызым өтө тырышчаак, аракетчил да. Мама, биз сени чоңойгондо багабыз. Каждый праздник сен розаны жакшы көрөсүң дейт, роза алып барып берип турабыз деп мени сүйүнтөттөр. Анан мен айтам, кызым, силерге мен 10 жыл иштеп берем, 10 жылдан кийин силер мени багасыңар деп тийишип коем. Биз улантабыз туугандар, айланып жүрөбүз мынакей тегерендеп Москванын, кайрадан Москвасына келип калдык. Мираже жашоодо вот экөөбүз тимире өзүнчө психолог туурашып сүйлөшүп кеттик го. Эң чоң бир максатыңызды айтып бериңизчи. Жашоодо Не кылсам дейсиз? эң чоң максатым ата-энемди ажыга жөнөтүп, ошолордун батасын алыш. Эң чоң максатым ошол. Анан калган максатым ошо кыздарымды окутуп, чоң окуу жайларга окутуп, ошолордун ийгиликтерин көргүм келет да. Эң чоң максаттын бири ата-энеңизди ажыга алып баруу экен, Ооба, эң чоң максатым ошол. Ушул жандан бери интервьюда ата-энеңиз тууралуу өтө көп сөздөр сүйлөдүңүз да, ар бир сөзүңүздө кошуп атасыз. Келиңем ушул ата-энеңиз тууралуу, атаңыз тууралуу, апаңыз тууралуу айтып бербейсизби анда? Атаңыз кандай адам, апаңыз кандай адам, мүнөздөрү кандай? Атам өтө баягы чечкиндүү, бетке айткан, курч, өтө курч киши. Атам өтө курч. Анан апам өтө боорукер аял да. Боорукер, мээримдүү аял. Ата-энем, биз эми ата-энем тарбиясын алгандан кийин мен атамды тартып алган окшойм. Атам менин кызым дей берет да. Баягы бетке айткан жагы. Анан улуу болобу, кичүү болобу, баягы туура эмес кылса мен бетке эле айтам да, сен туура эмес кылдың, сен туура кылдың деп эле айтам да. Ошол тараптарым бүт атамды тартып алган. Анан мээримдүү боорукер жагым апам жакты тартып алган да. Өтө баягы ишенчээкмин, анан боорукер жагым апам жакты тартып алган. Ата-энем өтө баягы карапайым үйдө чоңойгонмун, жөнөкөй. Жакшы баягы үйдүн тарбиясын алган кызмын. Канча бир туугансыз? 5 бир тууганбыз. 2 уул, 3 кыз. Мен үчүнчүсүмүн. Ан карасам мурда видеорегистратыңыз жок болчу. Видеорегистрат алыпсыз. Сон нуансы. Баягы биринчи видео тартып чыккандан кийин ошо Кыргызстанга барып калдым. Ошодон кийин Кыргызстанга барып күздө. Ошондон анан бир тууган иним эже кантип жүрөбүз, эми чоң шаарда жүргөндөн кийин деп ушул видео регистраторду алып мага подарка кылды. Алып келип коюп алды. Жакшы экен. Эниңиз аты ким? Нурлан. Нурлан акеге дагы рахмат анда. Нурлан эне. Пробка, Москванын пробкасы түндө дагы пробка болот экен да. Саат 8:30 болуп тура пробка. Мына туугандар. Пробкада кетабыз. Миражебиздин машинасы. Күндө канча жол жүрүс машинаңызды, Мираже? Таптазага же бул кир болгон ушундайбы? Жок. Бир күндө бир жуам, сөзсүз. Иштен кайтканда үйгө кирип баратканда жууп коем. Күндө жүрүсүзбү? Күндө жуум. Комфорт плюста баягы кичине эле кир болсо баягы рейтингиңде түшүп кетет. Анан өзүмдү не комфортный сезе берем. Кир болсо мындай жүдөй берем да өзүмдүнчү. Таза кырманга аракет кылам. Сон күндө жүрүп турат экен туугандар. Үйгө кирип кетип атканда эле жууп коем. Анан кээ биркилер баягы таң калам ошо акчаларын берип, 800 сом, 1,5 сом берип жуудурат да. Анан кээде мен баягы мойкага барып калам, өзүм жууп атсам, эже сиз өзүңүз жууйсузбу дейт. Өзүң жууйм ооба деп айтам да. Эми намыс, бул намыс эмес да. Урлук кылбай атсаң, башка кылбай атсаң. Өзүң заты оюңдагыдай жууп аласың. Ооба. Мен мисалы машинамды 150 сомго жуам да. Пенасын 50 сомго чачып турбуз, сосын 100 сомго чачам дагы жууп алам. Таптаза кылып, заты оюмдагыдай болот.
бир чети акча жагынан эконом. Мисалы мен ошол 1000 сомго жутура турган болсом 750 сом 850 сомду мен бензиниме коссом жакшы да. Ага дагы 1,5 сом коссом бензин полный бак кылып куюп алам. Топа-туура. Бир четинен эконом, экинчиден өзүңүздүн көнүңүздө да жүйс, физзарадка да болот. Физзарадка да болот. Онун үстүгө биз мына кечке машинада отуруп, баягы тамактанып чыгып алып эле отурабыз. Аябай баягы семиз, баягы толуп кетесиң го. Чындап былтыры барып болчумун да. Былтыры 65 ушундай болчум. Азыр бир 70-80ге чамалап калдым, ушундай аябай толуп кеттим да. Анан айтам, кой фитнес клубка барып, тренировка кылып, кичине арыктап алсам болбойт. Кечке баягы машинада отуруп толуп кетет экенсиң деп, өзүмдү өзүм эметип жүрөм. Настройлоп. Айсулуу же ошо фитнеске барып турмусуз дагы? Айсулуу дагы фитнеске ошо арыктайм деп барып жакшы эле арыктап калды бирок. Негизи кыргыздын кыздары, кыргыздын балдары менен сыймыктанса болот да. Мисалы, мурдагыдай билесиңби, мурда келип алып уборка кылып кыздар, Да. Посуда жууп, илгери ошо биз келген убакта ушундай эле. Эркектери двордо иштеп, кар күрөп, аябай ичим ачып, эме кылат элем да. Азыр эми Кудайга шүгүр баягы биздин кыргыздын калкы өтө өжөр экенбиз да. Аракетчил экенбиз, өжөр экенбиз. Наныбызды сонун таап жейбиз. Мисалы, азыр көчөдө бир дагы двордо иштеген кыргыз көрбөйсүң да. Мен лично көрө элекмин да. Эми посуда жуушу мүмкүн кыздар. Жаңы келип аткандар гана жуубаса, мындай уборка кылган кыздар жок да. Мурда баягы фирма болуп бөлүнүп, ушу уборка кылып, ушинтип иштеген кыздар көп эле да. Аз Кудайга шүгүр бардыгы баягы өнүккөн, өскөн, жетишкен, салондорду ачып аткан, таксопарктарды ачып аткан, толтура да. Сыймыктанса болот биздин кыргыздар менен. Өжөр келебиз аябай. Жакшы повороттор жандырып, жакшы дейт экенсиз. Дистанцияны аябай сактайм. Ошо башына билесиң, биринчи интервьюмда да айттым эле го. Ошо кыргыздын кызы ушундай болуптур деген бир сөз кыргыздарга тийбесин деп аябай намыс кылам, аракет кылам да, тырышам. Ушул сөзүңүз өтө туура да. Не только кыргыздын кызы. Кыргыз мигрант. Кыргыз жараны да, мисалы үчүн. Бир не только кыргыз, ошо мигрант да, бир мигрант мисалы үчүн бир не то иш кылса, ошол бир мигранттын айынан бүт мигранттар жаманаттуу болот да. Ушул принцип, кодум ушул эле сиздин принципиңизди бардыгыбыз колдонсок, бул өтө сонун болот эле деп ойлойм менчи. Туугандар, биз келип калдык анда. Миража, рахмат сизге. Бар болуң, аман болуң. Ийгилик эже ишиңизге. Не кандай гана тилек, максат менен иштеп жүргөн болсоңуз, бардыгына жетиңиз деп мен айтат элем. Рахмат, чоң сага дагы укам. Чоң рахмат, ишиңиз тилек, үй-бүлөң менен тынч болуп, бүтүн жерде жүргөндө урут оомат, жаман көз, жаман сөздөн алыс болойлу. Кыргыз эл мамын болсун, бардыгыбыз мекенибизге тынч аман кайтып кетели. Чоң рахмат эже.